Assalamu alейкум рахматуллахи ва баракатух. Hurmatly Xabarovsk шаарындагы мигранттар, бир туугандар, Аллах барыңардан разы болсун. Силердин жөнөткөн 260 миңер 349 миң 700 сом болду. Ага обменкадагы Доран деген иним жогорку курста алмаштырып берип, ошондой болду. Бирок 300 сом ал дагы кошуп койду. Ошон менен 350 миңди ар бир каза болгон жоокердин үйүнө барып, өзүм официально жазып, силердин атыңардан аманатты өткөрүп бердим. Бардыгын үйлөрүнө барып Куран окуп, зерикпестен алардан көңүл айтып, колдон келген анча мынча балдары бар, кичинекей балдары барларга белек бекче алып барып, өзүмдүн үй бүлөмүн, досторумдун атынан, силердин атыңардан ошентип бардык аманатты кече тапшырып келдим. Биринчи Чүй областында Константиновка айылга бардык. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Кудду ушул Константиновка айылына биздин дагы бир баатыр жоокерибиз Хакеев Мирлан деген Баткенде чек арада кызмат өтөп, мына 16 сентябрь күнү баатырларча курман болду. Шейит болду десек болот. Албетте Аллах Таала шейиттерди эч качан өлтүрбөйт. Ар дайым биздин бир тууганыбыз, биздин кыргыз элинин жүрөгүндө болот. Андыктан биз менен болуңуздар. Азыр биз чоң келгенде иншалла үйүнө, бала чакасына барабыз. Дагы бир баатырдын уулу, мына иншалла. Атын ким? Ислам, машаллах. Биз туура өзүнө келдик. Ислам, мен уже соцсеттерден маалыматым бар эле, Азамат. Биздин ошо чек ара бекетинде курман болгон баатыр бир туугандарыбызды тамдап алдык. Ошондо эң алгачкы мына менин артымдан ким болот, мени ким защищать этет деген Исламдын үнү эң биринчи бизге жеткен. Ошондуктан эң биринчи биз Чүйдөн, Сары Өзөндөн баштадык. Алгач ушу Хакеев Мирлан Эсенгуловичту тандап алдык. Ыракы чыгыштан, Хабаровский шаарынан мигрант бир туугандардын чын жүрөктөн колдоо жардам көрсөтүп, Кыргызстандын чек арасында курман болгон баатыр жоокерибиз Хакеев Мирлан Эсенгуловичтун үй бүлөсүнө 50 миң сом жардам көрсөтөт. Чүй обласы Константиновка айылы. Үйүңөрдөн молодежная 18 экен. Бир тууганыбыз Мирлан кыргыз элинин сыймыгы болуп, түбөлүккө кыргызстандыктардын жүрөгүндө сакталат. Биз кыргыз эли эр азаматтарыбызды эч качан унутпайбыз. Жооптуу бир туугандар Хабаровский шаарынан Мирлан, Бишкек шаарынан мен Исманалы ажы. Мынаны сактап койсун. Мына ушул 50 миң сом силерге. Бул ага тууган эмес, бул ушул сиз өзүңүз жана ушул бала менен кызга Куран окутуп, чай ичмей, жок, кийим, кече өзүңөр гана, өзүңөргө гана. Макулу, Элдана, мына эсептеп алгындагы, мына кызым. Анын эртеси Жалал Абадка бардык. Азыр иншалла учуп кетип атабыз. Жалал Абадка иншалла, анан Ошко, анан Баткенге иншалла, Анас аэропортунан. Кадыршандар, салам алейкум. Аллах разы болсун силерден. Саламатта болгула. Ассалам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ыйык жума мубарак болсун. Дагы бир жолу. Мына биз азыр иншаллах 11:44-те Жалал Абадка келдик. Жалал Абадтын аэропортундабыз. Бүгүн иншаллах Жалал Абад областында, анан Ошо областына кирип кетебиз өзгөн. Урматтуу бир туугандар, биз азыр иншалла Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Октябрь айылындабыз. Ушул көчөдө дагы биздин бир баатыр жоокерибиз төрөлүп, чоңоюп, чек арага кызматка барган. Жана ушу 16 сентябрь күнү баатырларча курман болгон. Азыр биз ата энесинен кабар алып, ушу Хабаровский шаарынан ушу жөнөтүлгөн жардамды 50 миң сомду ата энесине тапшырабыз. Урматтуу кыргыз элим,
Дагы бир биздин батыр жоокерибиз мына Карыбеков Нурислам Кодол ушул үйдө Жалал-Абад областынын Сузак районуна караштуу октябрь айында төрөлгөн. Бул жакта атасы, энеси менен келип биз зияратка келдик азыр. Биздин мекендештерибиз Хабаровский шаарынан 350 000 сом жөнөтүшкөн. Ушул 7 дубандан 7 жоокерди тандап. Ошондо биз Жалал-Абад областынан ушул Нурисламдын эрдигин ушундай эң бир жаш ер азамат баатырыбызды тандап алдык. Жана башка дагы биздин жаштарга үлгү болуш үчүн биз азыр келип, иншаллах мына ата энесине ошо Хабаровский шаарынан мигрант бир туугандарыбызды көрсөткөн 50 000 жардамын өткөзүп беребиз аманатты. Шаарынан мигрант бир туугандардан чын жүрөктөн көрсөтүлгөн жардам. Кыргызстандын чек арасында курман болгон баатыр жоокерибиз Карыбеков Нурисламдын үй бүлөсүнө 50 000 сом жардам көрсөттү. Жалал-Абад областы Сузак району. Бир тууганыбыз Нурислам кыргыз элинин сыймыгы болуп түбөлүккө кыргызстандыктардын жүрөгүндө сакталат. Биз кыргыз эли эр азамат баатырыбызды эч качан унутпайбыз. Аманатка жооптуу болгон атуулдар бул Хабаровский шаардан Шадыханов Эмирлан жана Бишкек шаарынан Асылбек Исман ажы. Ушул 50 000 сом өзүңүздөрдүн каражатыңыздарга, ден соолугуңуздарга иштетип коюңуздар. Разы болуп, ана ошо Хабаровский шаардын ошо туугандарына ыраазычылык айтып коесуздар. Мен ошо Аллах таалам ошо Хабаровскийде ошо мээнет кылып, ошо мигрант болуп жүргөн бир туугандарыбызга ден соолук берсин, жана өмүрлөрү узун болсун, жана ата энелери менен бала чагасы менен тынч болсун, эмне максат тилек кылса, максат тилегин жетсин. Алла. Ассаламу алейкум бир туугандарым, Хабаровскийде иштеген туугандар. Рахмат силерге ушунча неме кылып, менин кайгымды бөлүшүп, жардамыңарга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушундай иш болуп калды, чоң рахмат, ишиңерге ийгилик, Алла ыраазы болсун ар бир жолу. Рахмат чоң. Пендечелик экен, кайрат кыласыздар, ошол бир туугандар Хабаровскийден сиздердин көңүлүңүздөрдү алып ушу 50 000 сом болду. Ошону ошо чай пайга иштетип, дары дармекке иштетип, чын жүрөктөн кабыл алып коесуздар. Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум. Ошол эле күнү жума намазын окуп алып, андан кийин Каракулжага бардык. Каракулжа. Машаллах. Мына иншаллах ошо да бир жоокерибиз, баатыр жоокерибиз Рашидтин үйүнө баратабыз азыр. Иншаллах. Азыр Каракулжа районуна келдик. Иншаллах. Буюрса 20 мүнөттө үйүндө болобуз. Бул Саргамыш айылы, бул тоонун ар жагында неме Каракулжа, тиги тоонун ар жагында. Биз Каракулжадан да дальше кеттик азыр. Азыр биз Ульянов жака, бул жака чыгып кеттик. Төөчүнүн артына келдик, Төөчүнүн артына келип калган болуп экенбиз. Субханалла. Мына ушу Жетимдөбө деген айыл экен. Машаллах. Советтин Каракулжанын. Советте эним шайыр күтүп алды. Бул жагалда Советтен кийин да бир 100 километрдей болот окшойт. Келдик, элхамдулилlah. Аллах карим. Аллах субханалла таала ушул жакшы иштерибизди. Мына алхамдулилlah биз Каракулжадабыз. Кытай менен чектешкен айылдардын бири Жетимдөбө экен. Ушул Жетимдөбө деген айылда биздин да бир жоокер эр азаматыбыз, баатырыбыз Рашид деген жигитибиз ушул жерде тоолуп, өсүп, кыргыз армиясынын катарына барып кырчындай болгон 19 жашта курман. Мына ушул айылда Рашид өсүптүр, тетиги жогору жактагы үйдө төрөлүптүр. Мына Рашид өлбөптүр. Мына Рашид. Жүздөгөн Рашидтер. Салам алейкум жигиттер. Давайте жакшы калгыла. Азаматсыңар. Мана. Давай алып кетем, алып кет. Чыккыла. Машина балдарын баары салып атабыз.
Мына Рашидтин айылында биз мына жигиттерди алып алдык. Рашид байкеңер кандай эле? Азамат, силердин айылыңардан батыр чыкты. Вообще молодец. Ого, кыздар да бул жактан топ машина үстүнөн ыргытат го, Окумушсун майыл экен, Кышында суук болобу? Суук. Урматтуу кыргыз элим, биз мына иншаллах бүгүн азыр дагы бир баатыр уулубуз Бердибаев Рашидтин үй бүлөсүнө келдик. Ракы чыгыштан Хабаровский шаарынан мигрант бир туугандарыбыз чын жүрөктөн жардам көрсөтүүдө. Кыргызстандын чек арасында курман болгон баатыр жоокерибиз Бердибаев Рашидтин үй бүлөсүнө 50 000 сом жардам көрсөтөбүз. Ош областы Каракулжа району Жетим Дөбө айылы. Бир тууганыбыз Рашид кыргыз элинин сыймыгы болуп түбөлүгү кыргызстандыктардын жүрөгүндө сакталат. Биз кыргыз эли эр азаматыбызды эч качан унутпайбыз. Мына жооптуу адамдар бар. Мына Эмирлан Хабаровскийден жана Бишкек шаарынан мен Исманалы. Кайрат класстар кендечилик тагдыр экен. Мына ошол үй бүлөгө ошо 50 000 сомду иштеп койсак эми. Кереги жок. Эми атайын ушул Хабаровский шаарынан ошону берип жиберишти. Мына 50 000 сом санап аласыз иншалла. Жакшылыкка иштеп коюңуздар. Алла таала балдарыңыздар өмүр берсин. Мына алтындай болгон Рашид азаматы. Мына батырыбыздын атасы, ушул батырыбызды чоңойткон, ушул тарбиялап өстүргөн. Сизге рахмат ушундай ер азаматты тарбиялаганга. Oturuyor balı, içinler zamanda körbeğülüyorsa, tit oluyor, ama aylanaylar. Hayrat olsun. Verin görüşürüz. Hayrat olsak ya. Tişçilik kalay. Selamet. Rahmat işte doğru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kırgızımdın yerinen aylansa bolot. Kırgızımdın elinden aylansa bolot. Толкун болот деңиздин күчтүү жери. Толкундай бол кыргызымдын жигиттери. 99 өнөрдүн ээси бол деп толук эни төрөп койгон сени мени Байдылда Сорногоев айткан. Мына биз иншалла бүгүн чүйдө болуп, анан бүгүн Жалал Абад областында Нур Исламдын үйүндө болуп, ата энесине барып аманатты бердик иншалла. Андан соң Каракулжа районунун эң төрүндө жашайт центрден 100 шакырымдай жерде Рашид деген кезектеги жоокерибиз, батыр жоокерибиз үйүнө барып ата энесинин көңүлүн алып, ата энесине, бир туугандарына силердин берген аманатыңарды урматтуу бир тууган Хабаровскийдagi мигранттар бардыгын толугун жеткиздик. Аллах разы болсун. Бишкектен келгенде бул өтө таза аба. Ентигип кетет экен Түкөкө. Машаллах. Керемет. Шундай батырларыбыз көп болсун. Элибизде тынччылык болсун, барчылык болсун. Бардыңар Аллахтын аманатына саламатта болгула. Силерди терең урматтап, Каракулжадан Исманалы ажы. Ассаламу алейкум. Сафар Баткенге алынды үкем. Дуа кылып тургула иншаллах. Ош областынан чыгып кеттим Баткенге иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Андан кийин 2 күндөн кийин себеби билет ошондой эле самолетко Баткенде ошо алар биз Баткенге жетерди айтып калышты. Биз Бишкекке келдик. Бишкекке келип Ак Ордодо жашап аткан экен. Ошол жерге бала чакасына бир 2000 сом белек бекче алып барып, ал жерде жакшы бүт таттуу нерселер менен жакшы көңүлдөрүн алып, Куран окуп бата кылып. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мына биз Бишкек шаарындабыз. Ошол жерде Кадыр эке 5 деген ошо
Ак Ордодо ушунда биз бир баатыр бир тууганыбыз Кулатбектин үй бүлөсү ушул жерде экен. Азыр биз ошого келдик. Урматтуу кыргыз элим, биз иншаллах мына Иракы чыгыштан Хабаровск шаарынан мигрант бир туугандарыбыздын чын жүрөктөн көрсөткөн жардамын алып келдик. Кыргызстандын чек арасында курман болгон баатыр жоокерибиз Абди Самат уулу Кулатбектин үй бүлөсүнө 50 000 сом жардам көрсөтүлөт. Баткен обласы, Баткен району Ак Татыр айылы биз мына чүйдөн Жалабатка өттүк. Самолет менен барып, андан кийин Жалабаттан Өзгөнгө өтүп, анан Каракулжага барып, Каракулжада Рашид деген баатырыбызды, бер жакта Жалабаттан Нурислам деген баатырыбыздын үй бүлөлөрүнө 50 000 тапшырып, анан биз Баткенге жол алдык эле. Баткенге жол алып, ушу Баткенге жакындап калганда келинчеги менен кабарлашсак, бул жакта экен. Анан бул акча аманат акча болгондуктан, бул акчаны мына биз азыр 50 000 сом алып келдик. Кулатбектин келинчегине азыр өз колуна тапшырабыз. Бул акча, кызым, сен өзүң кийингече тамагыңа, балдарыңа кийингече тамакка. Дагы ушул бойдон токтобой жардам көрсөтүп турабыз иншалла. Бир тууганыбыз Кулатбектин эрдиген кыргыз эли, эрдигине сыймыктанабыз. Жана түбөлүккө Кыргызстандын жүрөгүндө сакталат. Биз кыргыз эли эр азаматтарды, ушундай баатырларыбызды эч качан унутпайбыз. Аманатка жооптуу адамдар Хабаровск шаарынан Эмирлан, Бишкек шаарынан Исманала Асылбекова. Мына кызым, мына кап. Мына акча 50 000 акча. Шуну иштетип коесуңар, Салам. Бисмиллахиррахманиррахим. Меримдүү, райымдуу бүткүл аламдардын өрөбүсү болгон Субханалла Таалага мактоолор шүгүрү болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мустафа Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Мына бир туугандар, ушу бир тууган бар, тууган урук бар, достор бар. Ушулар ушу Кулатбек инимдин балдарына жардам берип атат. Ушул жардамдарга Алла Таала ыраазы болсун. Ушул жакшы адамдар бар үчүн ушул дүйнө заман турат. Ушул адамдар көбөйүп, арабызда мусулмандын парыз Амин. Birbirimize Amin, amin. olan жақсылықтарды unutmayalım hiç kaçan. Amin. Xudo kalasa bergenimiz ahirette Allah Taala'm sözsüz İnşallah. Hayra qaytaradi. Oşun için şu qanday kim salım qo'shgan bo'lsa, o'sha baldardın uy bulasini, ota-onasini, bola chaqasini Allah razı olsun. Hasanama fil ahireti, hasanama fil azabannar. Amin. Rahmetka ya Rahman Rahim. Rahmat Xabarovski bir tuğandar. Mına inşallah Kулатбек bir tuğanız öttüle. Bunun артынан şu 5 balası kalganken bu en gence, mına en gencesi hazır oynap keliptir, çarşap es alып атат. Барыңыздар, дуа кылыңыздар. Rahmat Xabarovski de bir tuğandar. Allah razı olsun. Amanat толық жеткиздик, ава. Amanat geldi inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina's sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Ghayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Amin. Ушула шейит кеткен атамдын жаткан жери жана ушул бизге жардам бергендердин баарыга Алла ыраазы болсун. Алла. Андан кийин соң талас Шахид болуп курман болгон баатыр жоокерибиз Жаңанбай уулу Тилектин үй бүлөсүнө, энесине, бир туугандарына 50 000 сом жардам көрсөтүлөт. Талас облусу Бакайтай району Кыргызстан айылы. Ушундай Тилек, бир тууганыбыз Тилек кыргыз элинин сыймыгы болуп түбөлүккө кыргызстандыктардын жүрөгүндө сакталат. Биз кыргыз эли эр азаматтарыбызды, баатырларыбызды эч качан унутпайбыз. Аманатка жооптуу Хабаровск шаарынан Эмирлан жана Бишкек шаарынан Исманала Ажмен. Мына ошону апага бересиң, иншалла. Мына жерде мына ошо Хабаровск шаарынан мигранттардан ошо 50 000 сом балам. Эсептеп алып, насылы insanlık koyuluyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku ve huve ala kulli şeyin qadir. Allazi halaq. Hurmatly xabaramızda iştegen migrant beykeler, көрөрүндөр баарыңыздарга чоң рахмат. Аманатыңыздар келдик мырза. İşinizlerге ийгилик, денсаулыкта болуңуздар, оруңуздар. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Рахмат. Арты кайрылуу болсун, кем тынчтык тилегениңден апаны жакшы карагылайымы, кайрат кыласыңар. Таластан ушу тынчтыкка тапшырдык энесине. Андан кийин Нарынга бардык. Машаллах, Нарын жолунда мына Нарын тоолорунда уже кар жаап койду. 5-чек жаап койду. Азыр жамгыр жаап атат. Жылдар жайылып атат менечи. Мечит 150 метрден кийин дейт. Машаллах. Ойбой, жылкымалдыр. Урматтуу кыргыз жери, мына биз Нарын шаарына кирип барабыз буюрса. Бул жаңы жол. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Мына биз азыр Нарын шаарындабыз. Бул жол мына основной трасса ат башыга, Тору артка, границага кетет экен, пограничникке. Бул жака мына сол жака Баятова казарман. Дальше Жалабат. Иншаллах. Мына биз Нурсултан Баатыр жокерибиздин үйүнө келдик азыр. Мына азыр жетейин деп калдык. Мына 68-үйдө турат экен. Мына Нарын областында, Нарын шаарында, ушу Нурсултандын үйүндө отурабыз. Ушу ата энеси менен атайын зыярат кылып келдик. Ата энеси Талайбеке. Ошо Аллах шейитибизден разы болсун. Тагдыр экен. Кайрат кылыңыздар эми. Кыргыз эли, мына бүгүн биз кезектеги Баатыр жокерибиздин кече күнү ушу Баткен жергесинде 16-сентябрда каза болгон, шейит болгон Теңир Тоолук Нарын областынан, ушу Нарын шаарынан, ушу Оттук айылында туулган, бирок Нарын шаарында тургуну болгон мына уулубуз Жаныбеков Нурсултандын үйүндө отурабыз. Ракы чыгыштан Хабаровский шаарынан мигрант бир туугандар чын жүрөктөн колдоо жардам көрсөтүшөт. Кыргызстандын чегарасында курман болгон Баатыр шахид жоокерибиз Жаныбеков Нурсултандын үй бүлөсүнө 50 000 жардам көрсөтүлөт. Нарын обласы, Нарын шаары. Бир тууганыбыз Нурсултандын жаркын элеси кыргыз элинин сыймыгы болуп калат. Жана кыргыз элинин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат. Кыргыз эли эр азаматтарын эч качан эсинен чыгарышпайт. Андыктан биз Нурсултан менен сыймыктанабыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин президентибиздин колунан ардак грамотасын алып турган мына төш белгилери менен ушундай урмат сыйга бөлөнгөн. Мына ушундай Талай байкемдин ушундай эң улуу уулу экен, ушундай жакшы тарбия алган, ушундай Баатыр жокерибизден Аллах разы болсун. Жаткан жери жаннаттан болсун, кабыры нурду болсун. Кайрат кылыңыздар. Кыяматта ушундай биздерге бардыгыбызга шафаат кылуучулардан болсун. Андыктан ушу Хабаровский жергесинен шаарында мигрант болуп жүргөн бир туугандарыбыз сиздердин өзүңүздөргө мына 50 000 сом ушу жардам көрсөттү. Ушу 7 обласы, мына 6 обласында мен келдим азыр Талабеке. Шуну разы болуп алып коесуздар. Жакшы батаңыздарды берип ушу биздин мигрант балдарга. Рахмат эми ушу баламдын эмгеги үчүн, эл үчүн, жер үчүн деп ушу жанын берип мен өтөткөн туура түшүнүп тең бөлүшүп аткан бир туугандарга Аллах разы болсун. Рахмат сіздерге бердім. Şu balama şu soğuk Kur'anların soğuk тисин. Değişinen versin. Amin. Sizlerge çin жүрөктөн ыраазычылыгыбызды билдиребиz. Бүгүнкү күнү Кыргыз элинин атынан жана кыргызстандык бүткүл мына Россияда дүйнөсүн кыдырып жүргөн мигрант бир туугандардын атынан өзгөчө. Андан кийин мына Хабаровский шаарынын балдары жардам кылып атат.
бардыгыбыз аманчылыкта бололу, саламатта бололу, жакшылык болсун, тойлор болсун. Нарынга бардык. Анын эртеси ошол эле түнү менен Тосор айылына Үскөлгө барып, мечитте жатып, түнү менен дуа кылып, Куран окуп, намаз окуп, ошол жерде силерге да көп бата тилеп, анын эртең менен эрте багымдатына ошол мечитте азан айтып, имамдыкка өтүп, жакшы Куран окуп, бата кылып, андан кийин үйүнө бардык. Азыр акыркы 7 областы ысык көлдөбүз. Алхамдулилlah, мына тетигинде көл мемиреп турат. Көлдүн ошо аяк жагында экен үйү. Акыркы жокер, батыр жокерибиз. Агадилдин үйү. Хабарчандар, мына ысык көл мемирейт. Агадил ушул тетиги 1-2, 3-үчү үйдө жашайт экен. Бир жөнөкөй тургун. Ошо мына акыркы 7-чи жокерибиздин аманатын тапшырабыз ата энесине. Ассаламу алейкум. Рахман-рахим. Иракы чыгыштан Хабаровский шаарынан мигрант бир туугандардын чын жүрөктөн көрсөткөн жардамы. Кыргызстандын чек арасында курман болгон баатыр жокербиз Канатбеков Агадилдин үй бүлөсүнө 50 000 сом жардам көрсөтөбүз. Ысык көл обласы Жетигүз району Тосор айылы. Бир тууганыбыз Агадил Кыргыз элинин сыймыгы болуп түбөлүккө кыргызстандыктардын жүрөгүндө сакталат. Биз кыргыз эли, эр азамат, баатыр жигиттерибиз менен ар качан сыймыктанабыз. Ама жооптуу кишилер аманатка бу Хабаровский шаарынан Эмирлан, Бишкек шаарынан мен Исманалы ажы. Рахмат. Кана байке, шуну алып коюңуз. Кайрат кылыңыздар. Мына ушул бул эч кандай саясий партия, өкмөт андай мындай эмес. Ошо сизге окшогон эле бизге окшогон бир тууган мигранттар жөнөтүп атат мунучу. 350 000 жөнөтүштү. 7 областтан 7 ушундай жокер тамдап алдык. Бул жак Авас экен. Атыңыз ким аба? Дүшен аба экен. Бул Канат аба. Барды разычылык билгизип коюңуз Хабаровскийге. Рахмат айланайындар. Ушинтип кайгыбызды тең бөлүшүктүкүнүгө. Аябай ыраазымын чын жүрөктөн. Мен да чын жүрөктөн келип батырдын атасын кучагыма алып аябай кубанычта болуп. Дүшен аба, сиз дагы разычылык билгизип коюңуз. Бир туугандар рахмат ушинтип кайгыбызды тең бөлүшкөндөрүңүзгө. Аман болгула, ишиңер ийгиликтүү болсун. Кайсы жерде жүрсөңөр да аман эсен болгула. Рахмат, бир туугандар, Аллах разы болсун. Мына сиздердин аманаттыгыңыздарды толук жеткиздик биз. Алланын аманатында болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Ассаламу алейкум. Кетигинде көлдүн жээгинде экен. Көптөр жийип коюптур, Канат аба. Мына уш Агадил ушул үйдөн чоңоюптур биздин батыр. Бул Дүшен аба, абасы. Канат аба машинасын жүргүзүп атат. Göl memireyip ko, Düşen ağa. Ay. Vaqtım bolsa düşüp almakmın da. Азыр деле жылуу бирок. Үйүнөн ушул жакшы отуруп жана сиздер көргөн видеолор ошентип 7-чи жокерибизге бардыгын ата энелерине барып берди. Бул саясий партиялардан, өкмөттөн, мамлекеттен эмес. Бул сизге окшогон, мага окшогон ушул мусафир болуп, мигрант болуп жүргөн, үй бүлөсүн баккан, элди баккан эр азамат жигиттер, биздин ага инелер, эже карындаштардын, биздин балдарыбыздын ата мигрант балдар Хабаровский именно Хабаровск шаарына деп. Аллах бардыгыңыздар разы болсун. Мындан да ынтымактуу бололу. Кандай кызмат болсо Аллах ыраазычылыгы үчүн биз Исманалы ажы сиздердин бир тууганыңар, агаңар, иниңер дайыма кызматта дайынбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дайым дуа кылганда ушу Исманалы ажы дайыма эл үчүн иштеп берсин. Köprü bolsun dep inşallah жакшылыктын köprü, улуттардын köprüsü, дүйнө мусулмандардын, мусулман эместердин ортосунда köprü болсун, жакшы иштерди кылсын деп дуа кыласыздар. Аллах барыңардан разы болсун, тапканыңар жакшылык болсун, дайыма жакшылыкта болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, саламатта болуңуздар, ата энеңиздер саламатта болсун. Өтүп кеткен ата энелерден Аллах разы болсун, жаткан жерлери, кабырлар нурлуу болсун, жаннаттан болсун, бала чакаңар ыймандуу, инсафтуу, салих болсун, жана келечектеги профессор, академиктерден, жакшы адамдардан болсун. Амин.